Кыргызстанда жыл сайын онкологиялык оорулардын 5500гө жакын жаңы учурлары катталат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан рактан болгон өлүмдүн саны боюнча биринчи орунду ээлейт. Ооруну эрте аныктоого, рактын алгачкы белгилери тууралуу калктын маалымдуулугун жогорулатуу, үзгүлтүксүз профилактикалык кароолор жана скринингдик текшерүүлөр аркылуу жетүүгө болот. 90% всех смертей Кыргызстан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жатын моюнчасын рагын жоюу боюнча глобалдык стратегиясына кошулду. Учурда Кыргызстанда рактын бул түрү менен ооругандардын жана өлүмдөрдүн санын азайтуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Тактап айтканда 2022-жылы эмдөө календарына 11-14 жаштагы кыздарды адам папиллома вирусуна каршы эмдөө киргизилген. АПВ вакцинасы киргизилген алгачкы жылы эмдөөгө тиешелүү максаттуу аудиторияны биринчи доза менен 72%, экинчи доза менен 62%га камтуу мүмкүн болду. Мен бүгүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги жана баардык кызыктар өнөктөштөр менен бул көйгөйдү чечип жатканыбызга абдан кубанычтамын. Бул оорунун алдын алууга болот жана биз биргелешип жетише алабыз. Они будут защищены от этого недуга. Жатын моюнчасынын рак оорусу эч кандай белгилери жок өтөт жана көпчүлүк адамдар дартка чалдыкканын алгачкы күндөрү сезбейт. Рак канчалык эрте аныкталса, ийгиликтүү дарыланууга болгон мүмкүнчүлүктөр ошончолук жогорулайт. Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө жүзү боюнча ар бир аялды өнөкөт тарттан кароо үчүн билим, тажрыйба кенен жайылып, ооруну дарылоочу заманбап шаймандар ишке киргизилген. Маселен, 11 жаштагы кыздарга сайылып жаткан вакцина 1-2 жылда билинбейт, ал 10-20 жыл болгондо өзүнүн жемишин берет дейт республикалык иммунопрофилактика борборунун директору. Буга ушу биздин онкологдор, гинекологдор чоң бир коңгуроо кагышкан. Анткени мына айтылып келип атат, 600 аял жылына, андан да көп. Бул кайрылган аялдардын саны. Кайрылбаган аялдардын саны канча болот? Ошолордун кайрылган санынан 300 адамыбыз биздики ушу баягы өлүм учуруна кабыл алып атат деген чоң маселе болгон үчүн саламаттык сактоо министрлиги тапшырма берип, анан өзүңүздөр билесиздер, бизде илимдик группабыз бар, научно-техническая группа деп коебуз, ошого сунуштамабызды берип, ошо жерден бир 18 жылдан биз ушу 19 жылга чейин чоң иш-чара жасап, анан ушу пландык түрдө вакцинабызды календарга киргизгенбиз. Тилекке каршы 20-жылкы, 21-жылкы дагы бир пандемия өзүнүн кесепетин берип, вакциналар өлкөгө келбей калган. 22-жылы гана ушу вакциналар ЮНИСЕФ балдар коомунун жардамы менен убагында келип, биз декабрь айы, ноябрь айына карабай ошо планды түрдө ушу вакцинабызды баштаганбыз. Белгилей кетсек, рак ооруларынын алдын алуу максатында чет элдик донорлордун жардамы менен аялдарды бекер текшерүү иштери жүрүп келет. Жыл сайын ар бир аймакта Бишкектеги онкология борборунда бекер скрининг аркылуу текшерилип алса болот. Что в нашей стране очень много женщин, которые сталкиваются с этими проблемами. Ушул көйгөйгө көп аялдар кабылып жатат. Өлүмдүн саны да көп. Андыктан өз убагында текшерилип туруу зарыл. Чет элдик донорлордун көмөгү менен региондорго чыгып мониторинг жүргүзүү менен элди рактын алдын алууга үндөп, маалымдап жатабыз. Бул иш-аракеттен жыйынтыктар бар. Маселен, 2019-жылы рактан каза болгондор 7,3% болсо, 2022-жылы 6,1% болду. Албетте, аз көрсөткүч болсо да өлүмдүн саны азайып жатат. Как бы предотвратить? Ну и последняя презентация на сегодня тоже. Иш-чаранын максаты коомчулуктун көңүлүн ракты эрте аныктап, дарылоо жана алдын алуунун маанилүү экендигине буруу. Кыргызстанда дүйнөлүк ракка каршы күрөшүү күнү репродуктивдүү курактагы аялдар арасындагы кеңири жайылган 2 онкологиялык ооруга, жатын моюнчасынын рагы жана сүт безинин рагын алдын алууга багытталды. Андыктан бат-бат текшерилип, оорунун алдын алыңыз. Ден соолук өзүңүздүн колуңузда. Нурай Кайратова, Эрмек Кадыров, ОТРК Чүй.